Алга эки командасынан Айдар Алымкулов менен Айдос Жарылкасынов деген футболчулар келди. Ишкырык жаңырды жана дал ушул жерден Нурбаткен командасы топту оюнга кошту. Оң канат менен Сухроб Рахмонов бүгүн дагы керек. Ал эми алгачкы стандарттагы абал Муралим Ахмедов көтөргөн пас жана сокку. Келдибек Талантбек уулу албетте бардыгынан бийик секирип жүрүшүн көрөбүз. Азырынча ашыккан жок. Кандайдыр бир катачылыкка жол берүүдөн кооптонуп турган жерден Нурбаткен жүрүштө Муралим жана Ахмедов топту алды деп айткычак. Ой топко аралашты дегичи дагы бир кубаттуу соккуну көрдүңүздөр айтор. Сыяктуу ушул улуттук курама командада жүргөн Муралим Ахмедов сыяктуу оюнчулар менен бирге бир мында чоңойгон футболчу. Азыр болсо Азамат Өмүралиев сол канаттан жакшы эле мына топту дарбазачы узатып коет деген да койду, чуркай койду болуш керек. Бирок кантсе дагы эң жакшы нерсе бул жок дегенде чуркаш керек. Азыр узатылган пас, сокку Маматов топту чийимден алып чыгып кеттиби көрөлүчү. Бул жерде кантсе дагы топту Нурбаткен канчалык чыгарып кеткен умтулбасын. Карабалта ар бир катачылыкты колдонууда. Алыстан сокку жана Исламжан Абдуллаханов Карабалта командасынын жарата албай жаткан жайы бар. Муралим Ахмедов лидерликти менен колго алды. Жөн жерден команданын капитаны эмес Ахмедовдун көтөргөн пасы жана Рашид Маматов дал ошол Шакчахон Сатих ага барган пастын дагы мизин кайтарган. Келдибек Талантбек уулу борбордук бөлгө Султанбек Момуновго. Момуновдун кубаттуу соккусу натыйжада Сухроб Рахманов арттан азыр мына Шакчахон Сатихановду топко күрөштүрүүдө. Шакчахон Сатиханов кирип барды, топту жеңди жана Азамат Өмүралиев аша тебүү гол. Эсеп 1-0. Кандай кооз гол жана кандай керемет чыгарып берүү. Чындыгында Шакчахон Сатиханов бул эпизоддо да топко акырына чейин күрөшкөн жана биз болсо көрөлү. Шакчахон Сатихановдун кирип барып узаткан пасы алгач Надырбек Ибрагимов топко жетпей калды. Ал эми Азамат Өмүралиев аралыкты эсепте дагы намытып өзүнөн аша тээп гол киргизди. Дагы эсепте Келдибек Талантбек уулу Шерроз Жалалов кайрадан экинчи кабаттан узатылган пас. Кандай сокку баш менен Надырбек Ибрагимовдон орун алды. Бирок дарбазага тамам Ибрагимов Турдиевди артта калтырды. Турдиевдин бул беттештеги алгачкы мына жазгырылуусу жана алыскы бурчка пас оюнчулар менен кагылышып калган. Муралим Ахмедов жана алыстан кубаттуу сокку Рашид Маматов эки ирет топту колдон чыгарып алганы менен дароо аны колго алды. Дагы эми ал борбордук бөлүктөгү жарым коргоочулар менен Эрзат Чыңгызбек уулу узатылган топ алыскы бурчка жана Исламжон Абдуллаханов топту алды. Алдыга узатылган пас жекеме мына чыгарууга чыккан менен Рашид Маматов дагы бул жерде позицияны өтө болмок деген Муралим Ахмедовдун колжон сөзү бар айтор. Азыр дагы Алишер Усупалиев каршы чабуулга барды. Исламжан Абдуллаханов башка эле бир өңдөнөт. Жанак сол капталдан көтөрүлүп берилген топ гол. Азыр Маматовдун колуна тийип кайттыбы же болсо Келдибек Талантбек уулу баш менен ийгиликтүү оюнду өткөрүп кетти. Өңдөнөт. Келдибек Талантбековдун кубанычтуу сүйүнүүсү. Ал эми эсеп болсо 2-0 мына айланды жана байкасаңыздар болот. Муралим Ахмедов топту чыгарып берген. Бул болсо кезектеги шедевр гол десек болот. Эсеп 2-0. Улунда Касым Жолдошбай уулунан кийин Муралим Ахмедовдун соккусу түзүлө. Рашид Маматов ал топту колго алды. Борбордук бөлүккө Исламжон Абдуллаханов албетте реакция жасады дегичи калыстында ышкырыгы жаңырды. Дагы Нурбаткен жергиликтүү көрөрмандар көптөн көп күткөн жеңиште өз үйүндө камсыздап олтурат. Эсеп